Азыркы ырларды уктуңуздар, менин эсиме тартып баштаганда мен мындай ырларды укпайт элем, туугандар. Мен жанагы илгеркиге өтөйлү, мен эсим тартып баштагандан тартып мен айтып бергим келип атат кыскача. Jinepy деген телевизор бар эле го. Аны атам менен апамчы жанагы так бурап Кыргызстанга коюп, кулагын жулуп ыргытып коят эле атам. Кычкач менен бурайсың го, трак. Ошондо дагы ошол мен антенна менен телевизордун аралыгында эле жүрө берчилем. Мындай антен бар го, алеминден. Эки эле. Чымчык консо экран эмне болот билесиздерби? Мындай болуп баштайт го. Чымчыкты кыш десең учуп кетет, телевизорун бар токтоп калат. Эки журналист бири-бирине карап алып, "Саламатсыздарбы бу?" десем, мындай болуп ошо жерде. Тиешеси жок эле телевизорду көтөрүп турган тумбучканын чекесине тарс десең, мынтип бар. "Саламатсыздар" деп жайылчу. Өзгөчө дагы бир эжекебиздин үнү ошол кезде мага аябай жагат эле. Азырга чейин мен кулагымда. Гүлшан Молдоева деген эжекебиз бар, билесиздерби? Сүйлөгөндө дагы кулакка уккулуктуу эле да, азырга чейин менин кулагымда минтип сүйлөйт эле го. "Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жекшемби Арно концертибизди баштайбыз. Жеңишбек Айтиевдин 55 жаш курагы менен куттуктап, уулдары, аялы, жээни, кошунасы деп мындай. Ушинтип сүйлөйчү эле, аябай сон. Анын менен куттуктап, жагымдуу чыгарма болсун, Борончу Кудайбергенов деген жигиттен "Кайдасың" аттуу чыгармасын кабыл алып коюңуздар деп мындай. Ансе Борончу Кудайбергенов нарактан баштайт го. Азыр 55ке чыкты, азырга чейин ырдап атат, билесиздерби? Минтип ырдайт, окшосо кол чаап койсуңар. "Кайдасың сен табаламбы? Билесиңби тилектиң? Адаштырдың бараламбы? Уйку көрбөй күн өттү. Кайдасың сен?" Тамагына бир келсең. Ушундай кысылып ырдашат да. Ошентип Арно концерт башталчу. Ошол эжекебиз Тобагылдын үйүндө деле ушинтип сүйлөп көнүп калыптыр. Коноктор үйүнө келсе, "Келиңиздер коноктор, төрөгө өтүңүздөр. Кызым, атаңа чалчы, апаң атаң каякта жүрүптөр" деп мындай. Бирөөнү урушканда, "Туруп калай, бетиңе жара чык келиң, туруп калай, мойнуңуз үлгүр" дейсиздер го. Ал эже антпайт экен. Мындай карап туруп эле, "Эже, былжырабай оозуңузду жаап, нормально сүйлөңүз. Оозуңузга путуму тыгып алышым мүмкүн" деп каткен болду. Чүчкүргөндө да "Өрүңдү көрөйүн" дейсиздер го. Ал эже "Чүш" эле деп кайткан. Ошондо дагы ушуларды угуп чоңойгонбуз да. Эс тартканбыз дегеним. Анан илгерки кинолор дагы башкача эле, апа. Мындай таза кыргызча сүйлөйт эле, мындай үндү кыркыратып, же ушундай кыргыз фильмдер болот эле го. Бакай калпактар менен боз үйдүн ичинде эркек малдошокон отурат эле ошол кезде. Аял затынан айырмаланып, апаларыбыз минтип ак элечек менен. Азыркы балдар малдошокон отургулагын шымыңар жыртылып кетет. Тар да апа. Ошол кезде отуруп алып минтет эле го. "Мындай боло турган болчу болсо, айткан иштериңиздердин баарын орундатабыз байым." Десе аялы нар жактан эки колу менен кымызды көтөрүп келет. "А дегенде кожеке, суусуңду кандырып, кымыздан алыңыз." Десе аялындагы кымыз берип атканына мындай сүйүнтүрүп коет эле да, жөн калтырбай. Баласына мисал келтирип, баласына тиктеп туруп, "Апаң, сен мен болуп жайлоого барабыз. Макулбу, уулум?" Десе баласы "Макул ата" деп калган. Ушундай кинолор менен. Анан өзгөчө бир азыркылар андай эмес, кымыз бермек турсун. "Өзүң коюп ичче эле" дегендер бар. Ана күлүп атат, бирөө бар окшойт. Уйкудан аял заты билбейм, мен жеңемен эле алып айтайынбы, жаман калат уктайсыңар, аял заты. Өлүктөн эле берирээк болосуң. Чачыңар чачылып кеткен нерлерде.
деп тыңшасаң үйін шығып атқан біледі. Кейбірлерінен оозунан шығады. Кейбірлерінен шығады. Өткенде жөн эле мындай андай нерселерди кылбаңыз да десем, бир акеме айтсам, аке мына дет, уктагандан кийин мен өзүмө жооп бербейм деп. Азыр мен сіздерге мындай суроолор келип түштү. Мына сахна артынан мен аябай кубанып, сүйүнүп кеттим. Атаңдын сатирасын ойноп бербейсиңби деген сунуш болду. Ошол атамдын сатирасын ойноп берейинби туугандар? Же өзүм деле сүйлөп? Ильяс, микрофонду алып койгун. Мына иштеп атса керек, Ооба, кел досум, кел. Мен агач экен сага жардам берип берейин. Бир жолук берип туруңуздарчы. Апа, жолугуңузду берип туруңуз, кел. Жолугуңузду берип туруңуз. Мына. Раз. Жолугуңузду берип туруңуз. Так. Калып коюн, а? Жо, сиздики таза эле, бунуку менен аралашып кетпесин деп атам да просто. Мына досум. Айланайын, жолукту караң. Марли эле бозо сүзө турган. Чын. Азыркы жеңелерди мойнун неге узарып атат? Ушундай жеңил жолуктарды салынып алып минтип атышат да. Илгери апаларыбыз 14 метрден 17 метрге чейин ак суруп болгон экен, апа. Элечекте. Жолдо көчмөн калып болгон үчүн жолдо адам өтсө, ошодон 42 метр адамды койчу экен, а? Ошону айтып, туура эле айттымбы? Азыркылар, илгерки апалар ошондо оор болуп минтип жүрүшкөн. Азыркылар минтесиң. Бирок апа минткенге караганда минтип жүргөн нормаль эле. Жана жогоруда жеңиш абамдагы куудулдардын эркеси айтып өттү. Бир аз арттагы оонду ырларды эстеп өттүңүздөр, а? Алма кайык, өрүк өрүк, анан айын, сада колоюн, тегеренип кетейин, ажырадым деген оонду ырларга сиздер сугарылып өскөнсүздөр, апалар, а? Ошол ырларды бир аз эстеп турсаңыздар, ошол ырларды атам жана магнитофондон уккан экен. Себеби атамын айылында бир чоң энебе чыгарган экен ошол оонду ырлды. Чалып өлгөн күнү. Эми арадан бир адам кеткенден кийин пендешилик деп коебуз, тажия деп коет бизде. Келмей кетмей адамдардын аягы үзүлбөйт. Ошондо дагы жана чоң энебиздин чоң баласы босоого туруп өкүргөнгө жарап калган экен. Киши келатат, үн чыгар. Десе эле жана чоң энем чоң баласы баштап калыптыр. Атаң өлдү дегенде, атаң өлдү. Короздордун ичинен дакан өлдү. Деп атса баласынын доошун угуп калып, ичкери жактан, чоң энем жактан доош чыгып калыптыр. Өзүңүздөр билесиздер, а? Сырттан доош болмойынча боз үйгө кабар жетпейт. Ошентип чоң энем баштап калыптыр. Ошо чоң энем оонун айтып берем сиздерге. Ошондо мен 16 жашта элем. Sekelek kezde men suyumdu sezbegem. Acıradım, acıradım. Acıradım oy calığı süygönümden. Alma kayık degenden o alma kayık. Hacal dilep kudayım o sağlayık. Erde taştap kettin o yerin baykuş. Er tavulbayt oşton mağalayık. Men cesir o, sen cetin balam evde kılaylı, evde kılaylı. Dese balasın apasının doğuşunu falan apa boldu, yürekte eziviydiğiniz boldu çapa. Dese belanı ve dağı baştaydı da coşup kalgan beçere. Balasını şunu da alıp öyle. Ananayın, ananayın. Atladın bu azaptın bosoğusun.
Atan ölüp köngülün boşa olsun. Atan ölse apan var baktulu ol. Men kaladım. Dese жанагы чоң энебиздин о сырт тарапта аяштар келип калыптыр да, аксакалдар. О сырткы дарбаза күтүштөн жабылып калыптыр да. Досум, досум. Досум, досум. Тарсы ачылбайт. Досум, ачып койбойсуңарбы? Ey! İçkeriden balasından üç çıkıyordu. Atam oy atam. Eşikte tartı açmay türtü aça. Dese girip geliştir. Girip aratıp aksakaldan birisi mınavadan sekin çönteke salıp koygan eken. Mınavadançı. Ketip at arıktan attagan eken, arağı suğa düşüp kettir da. Dostum, dostum, arağım, arağım. Doğal özünün işi bilen bol banan. Bol da yaş, gayrat kıla. Uylagan menden tavarbaysın, ey tavarbaysın. Bu yerde jete usturabız, ey. Ketken adam gitti. Bol deme, gayrat kıl. Dep Kur'an'ın okup, o men karılarga iman versin, bir beşlikten saman versin, yaşlarga ömür versin, bu yıl kışında üşügönge bir tonnadan kömür versin. Allah akbar. Dese, ayaşları ketken eken, coşup kalgan beçara dağı başlaydı da. Örgörüp degenden o örgörüp. Cesur kaldım ben bugün özün ölüp. Terezemden kokustan karay kalsan. Otur çelek saat sayın çaçın örüp. Atan ölümünü görüp kalay şumacalayım şundak oldu çok oldu yemden kadar alıp gittik ekim. Kollarım bakalım ey güyüsünün acına kaldırdım büt bari pişkek çakta deyip tavaya gittik pişkeke. Sen bir piva sat, men bir kurut satam, kanti bir tiricilik ötmeye kalsın, bas gittik pişkeke. Kelem dep keter olsun men pişkeke. Kelet dep elim gütet düştük de tavaya gittik pişkeke. Sarıga kalıylık durup kalay sapsarı ciyetim bas gittik.